Cevem, 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 cevem. Cevem gelgen çok. Cevem, 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 cevem. Жеңге тийбечи Асман. Жегиниң бол. Бол же. Cevem, cevem, Tuz cevem, verip koy, tuz yok. cevem, 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 cevem. Cevem, 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 silahı kırıp. cevem, 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 Oo. Балапаным, турадың бұл. Gel. Болды. Biraz uktap turçu balam. Gel. Бол. Ne oldu taң atпай жинденип? Çarçadım. Чарчадым. Үйдө отуруп кой. Мен эртеден кечке жумушта жүрөм. Ошондо да чарчадым дейм. Кептин баары ошондо. Атайын охрана агентство ачып алып үйдүн бетин көрбөйсүң. Ал жакта бекер отурам. Силерди багыш үчүн иштеп жүрөм да. А мен болсо бул жакта балдар менен ызы чуу. Памперстер. Мунуң эчтеке жебейт, тигиниң ыйлайт. Жакында мээм жарылат. Вообще-то, мунун баары сенин милдетиң. Билем, бирок күн деле баягы. Өзүмдү түрмөдөгүдөй сезип атам. Замир, жалгыз эс алуу бир күнүң бар. Суранам, ошол күнүңдү мага бөлүп койчу. Азыр экөөбүздүн сүйлөшүүбүз мен үчүн абадай маанилүү болуп турат. Суранам сенден. Алло? Жакшы, өзүң кандай? Хорошо, центрдан жолугалы 1 сааттан кийин. Давай. Табайдын проблемасы бар экен. Түшүнгөн жокмун, Замир. Бизчи. Жаңы эле мен сенден эмнени сурандым, Замир. Уккан жоксуңбу? Уктум. Сен менен азыр сейилдегенге убактым жок. Кече эле балдарды жардамдашканы карашып кой десем, убактым жок дейсиң. Досуң чалса дароо чуркайсың. Эй, чурка, ошолор сага маанилүү да. Биз сага эмне керегибиз жокпу? Же тамагыңды жалдырабай. Байкем Қайныбек тааныйсың да. Тааныйм. Ошонун аялы өзүнө өзү кол салып каза болду. Кантип? Балкондон секирип кеттир. Анын 2 баласы бар болчу. Кичүүсүнө 2 ай болгон болчу. Жаман болуптур. Башында душмандары бар болуш керек деп эле ишти карап ачкан. Андан кийин жакшы элек деп эле ошо бойдон ишти жаап салышты. Өзүн өлтүрүп коюптур деп эле. Байкем болсо чындыкты билгиси келет.
ары бери чуркап эле эмнеге мындай, эмнеге андай деп эле азыр өзүн таппай жүрөт да. Менден кандай жардам керек? Эми досум, өзүң көп жылдан бери иликтөө отделинде иштедиң. Эми азыр өзүң бизнесиң бар, иштериң бар дечи, бирок Тогу тер жерин айтчы. эми тогу тер жерин айтканда досум, ушу ишти баштан аяк караганга бир жакшы бир иликтөө жүргүзгөн бир өзүңө окшогон бир адис керек болуп атат да. Көз карандысыз иш жүргүзгөнчү. Хорошо. Кет. Рахмат досум. Нормально жашоо үчүн баары бар. Аялдарга эмне жетишпейт дейм да. Замир, балкон бияқта. На досым, окуя ушакта болгон. Азыркыга чейин ылдый карагым келбейт. Мен анын жакын туугандары күйөөсү менен жолугуп сүйлөшүшүм керек. Колуңдан келеби? Келет. Шунча жаш туруп эмнеге секирди болду экен? Же буга бирөө түрткү болду? Апаң качан келет? Билбейм, иши кылып эртең менен келет. Даярдык көргөнгө да жетишкен жокмун. Жакшы болду. Апам мурда баарына кантип жетиштүү экен. Ошону да как раз сурап билип аласың. Замир, кичинекейин келерден кечке ыйлап колдон түшкөн жок. Эч нерсе жасатпай койду. Ой, менин апам 6 баланы төрөп, үйдү да таптаза кармап, плюс огороддо да иштеп, эч качан нааразычылыгын айткан эмес. Рахмат чындыкты айтканыңа. Кайсы чындык? Мен жаман кожойке экенимди. Мен андай деген жокмун. Кой, сен мени акийнеге айтышып отурганга алым жок. Мен душка кеттим. Жаман кожойке болгонум аз келгенсип. Башымда кир.
Айгерим данчы койгондур. Деги бир нормальный жууган күнүм болобу? Мына ошентип чоң атасы бир туугандар бириңер күйүмдүү болгула, жардам бергиле дегенди эстеп, акыл кичүү инисине ушинтип жардам берет экен. Анан экөө кучакташып жыргап кетип калышат экен. Сен акылдуу болосуңбу? Менин балам акылдуу болот. Балам, баягы жумушуң эмне болду? Бүгүн ошол каза болгон аялдын кайненеси менен сүйлөшөм. Азырынча бул иште эч нерсе түшүнүксүз апа. Ай, байкуш кыз, байкуш кыз. Аябай жаман болду. Ой апа, азыркы аялдар өтө эле оожок. Эч нерсе жакпайт. Мына силердин убакта албай, даттанбай эле өз ишиңерди кылып жашай берчүсүңөр деп туурабы? Балам, эгерде биз наалыбай, даттанбай жашасак, ал жаман эместигин билдирбейт да. Ал кез башка болчу, заман башка. Азыркыда эркиндик жок болчу да. Балам, кел ова, барып ойночу. Ай, Асманым, акылдуу жигит барып. Айгерим, данчигимди берчи мага. Кел ова. Ой, ой. Айгерим, өзүң да отурчу келип. Келип отур, чай ич. Tamam. Отура кой. Ben gittim. Bugün ertelek gelin hareket kılalım. Ой, чайыңдан ич. Ишенесиз папа. Кызыктай угулса керек, бирок чайды муздай элегинде ысык кезинде ичкенди сагындым. Түшүнөм, кызым, түшүнөм. А биздин бактыбыз үчүн көп нерсе керек эмес. Айдана ушундайга баргандан кийин бул жерде калгыбыз келген жок. Эки баланы таштап кантип ушундайга бара десең? Бактыгүл эже, Иә. отурсаңыз. Айдана экөөңүздөрдүн мамилеңиздер кандай эле? Эми мамилебиз жакшы эле болчу. Аны эч ким ызалачу эмес. Эми жакшы келин болчу. Бирок бир аз жай кыймылдачу да, жалкоо эле. Тосын чайдан ішіп алыңыздар, Айдана, салатыңды турап кел бар. Тез кел. Алгылай. Ay, o salatını kaçayım. Ay, koyayım, ay, Ай, Айдана, бал ойгонду барып эмеспи? Кана бүтүрөсүң муну. Бол тез, бол. Ay, bunun bir ayağı son salatı var. Bırakma derim, şimdi satam derim. Амарчып, мен тек карайм. Ичти. Ысык чайдан ичсең. Ой, rahmat altın. Мен чак чайдан.
Сабатты жакшы. Келе сатын чай içiyoruz. Gel çay çıkır. Çay koyup ver çaldın. Öz? Oba. Al. Не қандай жассың? Şu баланы тоқтата албайсың. Тоқтатсың ажақ. Болды, тоқтатшы болды. Сен қақа? Мен тамақ жасап, балдарды тоқтатып қойдым, ешке шығып сейілдеп келейінші. Балконға шық. Емне ал жақта ауа жоқ бүкен. Сейілдеп келгішілін. Азыр дастұрқан жайыш керек. Бол, чечін. Бат кел. Ушул түрмөдөн качып кетсем, жок дегенде бир күнгө эч ким таба албаган жака. Кий шапкаңды. Муну кийбейм. Азыр эле ишке чыгам деп атпадың беле? Чыгасың ба ишке? Чыгам. Анда кийгин. Кий муну. Сал. Кийбейм. Жагыңды жап. Кечир койчу. Кечир. Мен жаман энедей болуп чочуп кеттим бе? Кечиресиң бе? Geçem. Данияр уктады. Жакшы. Кызым, эмнеле болуп атасың? Кел отурчу, келе кой. Өзүм да билбейм, апа. Кыжырланып эле калдым. Асмандын жоругуна чыдамым жетпейт. Аны урушуп алып, кайра өзүм уялам. Начар эне болдум, апа. Кызым, биздин салтта эне үйдүн очогу. Ал өзүн курмандыкка чалып, баары үчүн кам көрүш керек, баарын сүйүш керек дейт.
аял жөнүндө да кам көрүш керек экенин көбү биле бербейт. Балалуу болуу бул эбегейсиз бакыт. А бирок аял үчүн өзүнө кам көрүш үчүн мүмкүнчүлүгү жок. Бул жагынан эркектерге жакшы. Алар болсо эмне кызматына кетип, жок дегенде ошол жерде алаксышат. Байкуш аялдар болсо күнү түнү бала менен, көрө оокат менен. Албетте, бул биздин милдетибиз. А бирок аял дагы түйшүктөн оолакташ үчүн сары болгон күч кубатты топтош үчүн алаксыш керек да. А бул нерсе кайра эле ошо үй бүлөсүн, бала чакасын, күйөөсүн сүйүш үчүн керек да. Сен билесиң да, Замир менин 4-чү балам. Ал төрөлгөндө такыр колдон түшпөй, жарым карыш чылдырбай айламды кетирген. Аябай чарчатчу. Азыр эле жаткырсаң кайра эле ыйлап эле, кайра эле жан койбойт. Кээде ушу уктаган боюнча ойгонбой койсом деп ойлочумун. А бир жолу такыр басылбай, какылдап ыйлап айламды кетирип, ушу жастык менен тумчуктуруп таштасам деген ой келди. Кайра өзүмдүн оюман өзүмдүн жүрөгүм түштү. Анан көпкө чейин өзүмдү күнөөлөчүм. Мен жаман эбемин деп. Мындайды кимге айтасың? Мындайды көп эле аялдар башынан өткөрөт. А шайтан болсо адамдын алсыздыгынан пайдаланып жаман ишке түртөт. Аялдын алсыздыгынан пайдаланып башына жаман ой салат. Аял алсырап турганда мазактап жаман ишке түртөт. Сен каралаша турган киши жок болсо, өзүңдү өзүң кара. Эс ал, уйкуң келсе укта. Ой, балдар уктаганда өзүң да кошо жатып алып укта. Көрө оокат деген бүтпөйт, эч качан бүтпөйт. Эң алгач сен өзүңдү кара. Айдана жаман эмес эле. Неме, мага каяшы да айтчу эмес. Жалкоолугунан анан жай кыймылдаган эле болбосо. Мамилебиз жакшы эле болчу. Аны эч ким ызалачу эмес. Жакшы келин болчу. Ата китап окупаңызчы. Бар, апаң айтчы, мен бошоп айтам. Макул. Ба, китап окуйлучу керек. Мен бошобай атам, көрбөй атасың ба? Бар атаң айт. Атам сизди китап окупасын деди. Ошентип айтты.
Сени мага убактың жок. Апаңа да дурустап убакыт бөлгөн жоксуң. Жок дегенде балаңа 1 мүнөт бөлүп койбойсуңбу? Мен ишим көп. А мен деген ишим жок да? Мен деген ойноп атам да. Тынчып калчы. Тынчып калчы? Мен качан тынч жашаганым эсимде жок. Эч нерсе жасатпайсыңар. Мага азыр тынчтык керек. Булардын башында кайгы, эмнеден башталганын изилдешим керек. А мен билем эмнеге жаның кыйды. Сен аны бирок эч качан түшүнбөйсүң. Алтынай. Силер Айдана менен кошуна жашачусуңар да. Анын жүрүм турумунан кандайдыр бир эч нерсе байкаган жок белең? Акыркы жолукканымда аябай арыктап, жүдөп, түйшүк тартып жүргөнүн сезген болчумун. Ишке барып калам деп эдим де. Давай. Кандайсың? Жакшы ден соолугуң кандай? Сага оор көтөргөнгө болбойт да, сен кесирип алып туруп эдиң беле. Ооба, мен үйдө эмелер күтүп атат. Өзүңүз кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, акыбалың кандай? Жакшы. Коноктор күтүп атты эле. Кел берчи. Жүрчү, бир аз сүйлөшүп отуруп туралы. Ой, шашканда эмне кыласың? Барасың да үйгө. Күтүшөт. Кандайсың? Айдана. Кебетең кантет? Арыктап, жүдөп да калыптырсың го. Эмне болду сага? Ушунчалык кыйналып кеттим эже. Азыр эч ким эч нерсени айтып койбойт. Кулагым ар нерселер угуп, көзүм ар нерселер көрөм. Болду. Ыйлабачы. Ыйлабачы болду. Бардыгы жакшы болот. Ушунчалык чарчап кеттим. Айдана. Менин бир жакшы таанышым бар. Психолог. Ошого сени тааныштырайынбы? Бир аз болсо да сүйлөшүп, жеңилдеп каласың да. Кандай дейсиң? Барасыңбы? Мен аны бир психолог алып барып тааныштырган болчумун. Бирок алар эмне жөнүндө сүйлөшкөнүн билбейм. Бирок ал жактан келгенден кийин Айдананы да көчөгө көп алып чыкпай калышты. Продуктка да барбай калды. Анан көп өтпөй эле ушул окуя болуп кетти.
Айтсаңыз, Айдана сизге консультацияга келгенде эмнелерди айтты эле? Ал мага биринчи жолу келгенде өтө түнт болчу. Ал мага өзүнүн жагдайын түшүндүрө албай, ачыла албай кыйналды. Анан барып сүйлөшүп кеттик. Мен балдарым менен дайыма эле чогуу болгум келет. Бирок билбейм, биз бир үйдө жашаганыбыз менен алар кантип чоңоюп атат, убакыт кантип өтүп кетип атат, мен байкабай калам. Себеп дегенде үйдө аябай жумуштан колум бошобойт. Эртең менен тамак жасаш керек, үй жыйнаш керек, балдардын кийимин жууш керек. Айтор күнүмдүк бүтпөгөн көрөкаттар аябай көп. Ошол үчүн мен балдарыма көп убакыт бөлө албайм. Анан кечинде болсо балдарым ыйласы ушунчалык жеп көрүп кетем эже. Балдарым ыйлаганда балдарым көргүм келбей калат. Балдарым кечинде аларды карап уктатканга да алгым келбей ушунчалык чарчап калам. Түндө болсо ар кандай жаман ойлор келет. Терезени ачып койчу. Жугуп кетти. Ыргытып сал балаңды. Сен кандай энесиң? Өз балаңды ыргыткың келди. Андан көрө өзүң секир. Сенде эненин аларга кереги жок. Башкалар сага караганда балаңа жакшы кам көрүшөт. Айдана, сен ушундай жаман акыбалда экениңди сенин жакындарың билеби? Мен өзүм деле эчим айтпайм эже. Себеп дегенде мен азыр бул акыбалымды айтсам мен баары түшүнө бербейт да. Эгерде мен ушинтип айтсам сен жиндоп калыптырсың деп балдарымды менден алып алсачы. Мүмкүн мен чын эле өзүм азыр жиндөө болуп аткандыр, мен азыр өзүм билбей өзүмдү азыр элестете албай атам эже. Эже, сиз мага чын эле жардам бере аласызбы? Айдана, мындай нерсе көп эле аялдарда болот. Жалгыз эле сен эмессиң. Муну послеродовая депрессия деп коет. Сен акыркы жолу качан толук кандуу уктап уйкунган деле? Акыркы жолу чын айтсам билбейм, азыр эсимде деле жок качан акыркы жолу уктаганым. Биринчи балам төрөлгөндө ал ыйлак болчу. Азыркы балам дагы. Айдана, кантип мен билбейм, бирок сен азыр аябай жакшы эс алып, уктап, уйкуңду кандырышың керек. Анан өзүңдү жакшы көп нерселер менен алаксытышың керек. Курбуларың менен жолук, бир жака сейилдеп барып келели деп күйөөңдөн суран. Момундай жанчылган, эзилген кырдаалдан чыгышың керек. Анан эсиңде болсун, Айдана, сен балдарың үчүн эң сонун энесиң. Толук кандуу уйку көрбөй, андан тышкары үй бүлө түйшүгү, оокат түйшүгү аны ушул акыбалга алып келди. Ал экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүз боюнча жумасына бир жолу мага келип турмак. Бирок келген жок. Туугандары жибербей койсо керек. Ал өзүнүн жаман ойлорунан арыла албай, балдарыма зыяным тийип калабы деп, анан ушул себептен өзүмдү жок кылам деген ушундай ишке барса керек.
Сиздин оюңузча өз убагында жакшылап уйку көрбөсө ушундай болобу? Алло. Айттым го бош эмесин деп. Анан чалам. Айтыңызчы, сиз эмнеге кыжырландыңыз? Таң атканча уктай алган жок. Көрдүңүзбү? Сиз бир түн уктаган жоксуз. Айдана 2 жыл уктабай калган. Элестетсеңиз 2 жыл. Ал адам баласы 2, 3, 4 күндөн уктабай калса, анын мээсине дагы, ден соолугуна дагы өтө чоң зыян кетет. Замир, мен ата энемдикине алып барып келчү, суранам. Бир жумадан кийин. Макул. Бирок бүгүн үйдө эле болчу. Барышың керек, билесиңби? Мен сенден алтын, сайкат же жаңы кийим сурабай элемин. Болор болбосу нерсе сурандым. Замир, кетпечи, суранам. Болду чем. Азыр убакыт жок. Кечинде сүйлөшөбүз. Башкаларга жардамга чуркайсың. Өз аялыңа жардам бергиң келбейт. Акырын кошуналар окуса жинди болуптур дейт. Жакында анысы жинди болуп. Ушул убакка чейин өзүмө келе албай жүрөм. Учуктасам түшүмө кирчү эмес. Аялым ушундай кылат деп такыр ойлоптум. Экөөңөрдүн мамилеңер кандай эле? Чынын айтсам, көп деле сүйлөшчү эмеспиз. Мен жумушта болуп, үйдө аз болгондуктан ал мага таарынып өзүн жалгыз сезчү. Бир туугандарым жанында өзүн өгөй сезчү. Сиз Айданан психологко барганын билчү белеңиз? Билчүмүн. Сен үйдөгү окуяларды сыртка чыгарып бизди уят кыласың деп жибербей койгом.
жібергенде мындай болмок эмес. Ушунун бардыгын кайра жашаганга мүмкүн болгондо гана мен ошол күнү анын жанында калмакмын. Сүйлөшмөкмүн. Көңүлүн алмакмын. Ал менден жанымда калыңызчы деп гана суранган. Мен ага көңүл кош мамиле кылдым. Ошол күнү ал сизге эмне деген эсиңиздеби? Эме Каныбек, мага кичине убактыңды бөлсөң, экөөбүз эшикке чыгып сейилдеп сүйлөшүп келеличи суранам. Мен жумушка кечип атам. Сен үйгө кирип апама жардам бер. Жок, түшүнүп атам, Каныбек, жумуштан кечип атасың, бирок мен азыр ал нерсеге алым жок. Каныбек, мен алым жок. Ичинде сүйлөшөбүз да. Жок, суранам, Каныбек, сен мени түшүнсөң суранам. Жок, сен мени түшүнсөң, Каныбек, кетпейчи, суранам, мен түшүнүп койчу. Сен үйгө кирип апама жардам бер. Ичинде сүйлөшөбүз. Жок. Үйгө. Жана. Мен кечип атам жумуш. Мен адаттагыдай жумушка кетип бардым. Ал артыма чуркап чыкты. Карасам кебетеси башкача болчу. Ошол. Окуяны бөлүшүп айтканыңа рахмат. Мен жылышым керек. Замир, кетпечи, суранам. Болду чем. Азыр убакыт жок. Кечинде сүйлөшөбүз. Мен билем эмнеге жаның кыйды. Сен аны бирок эч качан түшүнбөйсүң. Айгерим! Саған не oldu? Жақсы элесиңби? Уктап аткам. Түштө уктачу эмес элең ба? Апаң түштө да уктап жүр деген. Сен эмне эрте? Бирдеме болду? Жүрөк өз бүгүн сейилдеп келебиз. Балдарчы? Апама карап бер деп суранабыз. Чын элеби? Ага. Эне болуу бул аял зат үчүн улуу нерсе. Ал эми балдар жогорудан берилген сыйлык жана бата болуп саналат. Бирок күнүмдүк түйшүктөрдүн айынан аял киши өзүн унутуп калат. Келгиле ал балдарына, үй бүлөсүнө жакшы кам көрө алыш үчүн биз анын жан дүйнөлүк, рухий жана денелик саламаттыгы үчүн кам көрүп туралы.